Қазақстандық дыйкандар өндүргөн өнүмдүн сапатын текшере алышат. Келерки жылы өлкөдө мал чийки затындагы антибиотиктерди жана ар кандай жугуштуу ооруларды аныктоочу атамекендик тесттер пайда болот. Ветеринардык аппарат тесттин жыйынтыгын 10 мүнөттүн ичинде чыгарат. Бул борбордогу биологиялык коопсуздук боюнча Казакстан-Кытай лабораториясынын ойлоп табуусу. Уникалдуу буюмдун баасы чет элдик альтернативдик өнүмгө караганда арзан болгону менен сапаты кем эмес дейт лабораториянын жетекчиси Жанар Аканова. Тест-системы готовы, тест-наборы. Теперь следующий... Тест системасы толугу менен даяр. Кийинки кадам аны текшерип көрүп, өндүрүш линиясына коюу болуп саналат. Башкача айтканда, биз коммерциялаштырабыз. Экспресс-тест жакшыртылып, жаңыртылат. Реагенттердин саны кыскарды. Сынакка керектүү нерселердин баары бир комплектте. Фермерлерге текшерүү үчүн малдын сүтү жана биологиялык суюктугу гана жетиштүү. Негизинен антибиотиктерге катыштуу көптөгөн көйгөйлөр бар. Бул коркунучту өз убагында аныктоо маанилүү. Помогут нам сразу ликвидировать этот продукт. Белгилей кетсек, аталган лаборатория Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында бир нече жылдан бери иштеп келет. Анын Казакстанда аккредитациясы бар. Эми Кытайдан тиешелүү уруксатты алуу максаты турат. Бул анын ишмердүүлүгүн кеңейтүүгө жана тамак-аш азыктарын экспорттоочу компаниялар менен иштешүүгө шарт түзөт. Қазіргі республикамыздың аумағында мына ветеринарлық эпизоотиялық ахуал. Учурда республиканын аймагында ветеринардык жана эпизоотиялык абал туруктуу. Учурда экспорттук товарлардын көлөмүн көбөйтүү маселеси боюнча Кытай тараптан эки топту күтүп жатабыз. Кытайдан адистер келгенде чектөөлөрдү чечүү маселесин комплекстүү талкуулап, республиканын аймагындагы бир катар ишканаларды көрсөтүп, биздин ветеринардык системага аудит жүргүзүшөт. Республикам аумағымыздағы бір талай жаңағы предприятиялар бар, соларды барып көрсетіп, және де осы біздің ветеринарлық барлық ұжымдағы жаңағы системамызды барлықтарына аудит жүргізеді.